Сени башкалар башкарбасын. Башкалар сени башкарбасын, урматтуу мекендешим. Качанганча бирөөнүн колдо, бирөөнүн музыкасына бийлеп жүрөсүң. Лидер бол, башы болушка аракет кыл. Ар бир кесибиңде майын чыгарып кыл. Жогорку чокуларга чыгасың. Бул дүйнөдө ушундай жарыш дүйнөсүндө адамдар дүйнө маселесинде ар дайым жарышып турат. Бир техника чыкса, экинчиси жаңыраагы чыгат. Сонуну чыгат, бири-биринен күчтүү болуп кете берет. Ошондой экен, бул дүйнөдө күчтүүрөөгү чыгып кете бере турган болсо, демек сага дагы шанс бар, сага дагы мүмкүнчүлүк бар деген Кудай Таала эшиктерди ачат. Ал үчүн аракет кылышың керек. Аракет кылышың керек. Сени башкалар башкарбасын. Сен башкар, сен лидер бол. Коркпо эч нерседен. Аллах бар, эмнеден коркосуң? Аллах берип атат мусулман эмесиге дагы. Сен мусулман болуп туруп, эмнеге отурасың? Андан кийин урматтуу мекендешим, ашказандын 3 бөлүккө бөл, сууга, абага, андан кийин тамакка. Биздечи 5 бармакка, этке, анан нанга бөлүп коет да. Кекирип сиңире албай жүрөт. Ашказан ушундай нерсе, көп нерсе жештен башталат. Жеген адам уйкусу келет. Уйкусу канып, сонун күчкө кирип алгандан кийин эми барып зина кыл дейт шайтан. Ошентип азгырып кете берет. Ошондуктан жештен башталат экен. Ошо жешке маани бер. Озуңа келгенде, алдыга келгенде, тамак, жакшы тамак келгенде жаман курсак жарылсын, жаман тамак калганча, жакшы тамак калганча жаман курсак жарылсын деп ар кандай макалдарды өзүңө эреже тутуп алып, өзүңдү чоң чокун үстүнөн секирбе. Түшүнүрлүү болдубу? Ошондой экен, ашказан маселесинде өтө этият бол. Таза же, тазасын карма, тазасына аракет кыл.